Assalamu alaikum. Урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге дагы бир сатыкка чыгып жаткан Талас шаарынан инфраструктурасы аябай жакшы жерде. Номер 5-мектепке дагы жакын, бул жагы номер 3-мектепке дагы жакын. Ошондой эле бул жакта садикке дагы жакын, Токтогул көчөгө, Фрунзе көчөгө, Оторбай көчөгө да жакын. Тамды тартып бермекчимин. Дареги мына ушул Нуржанова көчөсү. Нуржанова көчөсү ушул Фрунзе көчөнүн эле үстүңкүсү бул Нуржанова. Бул жер Токтогул көчөсү. Токтогулдан күн чыгышка жөө келесиздер, бул жер тупик болот. Токтогул көчөдөн эле Нуржановага ушул жерден тупиктен киргенде эле оң жак бетте 3-там. Же болбосо бул жактан Чапаева менен Фрунзеден өтүп Чапаевадан кийин эле Чапаева менен келип эле ушу Нуржанова көчөгө түшкөндө эле сол жак бетте мына ушул 8-там. Нуржанова 8-там мындайча айтканда. Огород да аябай кенен экен, участогу да 8 сотик деп атат, бирок менимче 8 сотиктен да чоңдой. Караңыздар, участоктун узун турасын караңыздар, аябай кенен экен. Анда эмесе үйдүн ичин тартып баштайлы. Ушундай бир кенен участок жаңы салынган там деп издеп жүргөн болсоңуздар, бул видеону көрүңүздөр. Бул тамдын бүткөнүнө дагы болгону бир гана жыл болуптур. Мына ушундай чыкып салынган. Ичин баарын тартып берем анда эмесе. Мына кирип келгенде эле бурчатка, бул жагын баары ушундай навес. Бул жактардын баарына караңыздар, гүл тигип, аябай жакшы аура жаратат экен. Үйдүн размерин суразам 9-16 дейт, бул жол менен айтканда 150 квадрат метр. Огород жагындагы биринчи тартып берип коеюн, анан үйдүн ичине кирели. Бул там баягы эски там болгон экен. Буну сарай кылып, склад кылып колдонуп келишсе керек. Мына бул жагынан караңыздар. Навес кылып, мына очокканалар ушул жагынан баштайлычы, очокканадан. Мынакей туугандар, очоккананын казандын, тай казаны, орто казаны, чакан казаны баардык түрүн мындайча айтканда жазат койгон экен. Огороддун кененин көрүп атсыздарбы? Огороддун кененин караңыздарчы. Аябай бир дайрадай экен да мына. Бул жактан очокканадан да кирсе болот экен. Анда эмесе үйдүн ичине киребиз. Видео лайк басып турасыздар, туугандар. Колдоп турасыздар бизди. Эшиги дагы жакшы эшик экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Киргенде мынакей ушул кухнядан баштайлы. Мынакей кухняны көрүп атасыздар. Потолоктордун баары тупенька болуп жасалган. Бул кухня гарнитурлар калат деп атат. Паровой отоплениялардын баары бүткөн. Суулары киргизилген. Бул жагы мынакей душ, туалет, раковина баары кафелденген. Бул жерде мынакей топка. Топкасын көрүп атасыздар. Топкага мынакей бул жактан да кирсе болот экен. Очокканадан кийин эле бул жакка келип эле баягы көмүр отун көңдөрдү үйдү аралатпай эле ушул жактан жагат экен. Аны эмесе кийинки бөлмөлөрүнө өтөбүз. Бул кухнянын кененин карасаңыздар, туугандар. Кухнясы аябай кенен экен. Менимче мындай 5ке бир 8 метр. Жалпы бир кухнясы эле 40 квадрат метр. Андан кийин бул жагы малый зал деп атат. Кожойкеси малый зал дейт, мынакей баары обой. Эшиктерин баары атайын кара жыгач эшиктерден жасаткан экен. Бул малый залдан бул жакка спальняга кирип кетет экен. Бул спальнялердин дубалларын атайын ушундай дышышый кылып, шоак менен эле актап койгон экен. Чынында ошо спальнялерди ошентип койсо да менимче жакшы болсо керек. Андан бул жакка киргенде бул жери холл экен. Холл ичин баары обойлор. Жана ушул холлдон эки жакка кирип кетет экен. Бул жагы бир спальня. Төзүм бар натяжной потолок. Дуалы, ушул эки спальнянын дуалы ушундай натуральный акталган. Размери менимче 3,5 5. Жана холлдон экинчи бөлмө бул жагы зал. Ошондо бир чоң зал, экинчиси малый зал болуп
2 залы бар екен. Бұл залы бары төзінің барын көріп отырсыздар. Ушундай рисуноктор менен натяжной потолокторду, люстра, ушу ступенькалардын барын караңыздар. Обойлордун баары жакшы чыгыптыр. Жакшы обойдон чаптаган экен. Залдын размери менимче бир 5ке 7. Мына туугандар, мен сиздерге баарын эле тартып бердим окшойм. Баасын $60.000 сурап жатышат. Варианттар болсо карайбыз дейт. Өзүңүздөр кыскасы сүйлөшүп көрүңүздөр. Вариантыңыздарды айтып көрүңүздөр. Бул видеону группаларга да жөнөтүп коюңуздар, сиздерден суранчы. Келерки чыгышка чейин сак саламатта болуңуздар.